мына ошол брендти негизи эмненин үстүндө ойлоп чыктыңыз? Буга негизи кантип жол баштап калдыңыз? Мектеп, университет, семинар, форумда бере албаган баалуулуктарды биз жумшак күч, кийим, тренд аркылуу кыргыз тилин жайылтканга эмне үчүн кадам шилтебейбиз деген суроо пайда болду. Анда эми ошол команда топтогондо кандай башталды? Инсанды 5 жылдан кийин эки эле фактор чечет, ким болушуна дейт да. Биринчиси эмне китептерди окуйсуң дейт, экинчиси кандай инсандар менен баарлашасың дейт да. Эгер финансылык мүмкүнчүлүгүң болсо томсоруп салгың келет да. Баардык мүмкүнчүлүктү колдонуш керек да. Ошол Дубайга барып калганыңыз болду. Дүйнө жүзүнүн эң азыркы өнүгүп келе жаткан шаарында барып келүү бир мындай кылынбаган, жетпеген бир кыял болгон эле да. Бирок ошондо киргенимде Кудай Тааланын назары түшүптүр. Ошол инсандарга дагы мага биринчи суроосу what is this деп калпагымды сурады да. Өтө маанилүү маалымат. Ошол 180 баланын ичинен жалгыз мен калпак кийип келипмин да. Сыноодо өтүп атканыбызда сыноого сынбай туруп тобокелчилик менен сабыр менен өтүшүбүз керек. Себеби Кудай Таала эң жакшы рызкыны эки эле нерсенин артынан берет экен. Тобокелчиликтин жана сабырдын артынан берет экен да. Ассаламу алейкум, биздин Motion подкаст YouTube баракчабыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Алишер мырза. Биз буга чейин сиздерге биздин канал тууралуу айтып бергенбиз. Бизде бир гана IT багытында эмес, ал эми ошол бизнес жаатында, ошол технология жааты менен өсүп өнүгүп келе жаткан жаш биздин ошол жаңадан чыгып келаткан бизнесмен, буюрса келечекте Forbes'ка кире турган десек болот, Буюрса. Ошондой адамдардан биз ошол подкаст кылып, кенен маектешүү кылып, ийгиликтери, басып өткөн жолдору, баягы көбүнчө эле Алишер мырза көбүнчө баягы азыркы жаштар бул нерсеге кантип жеттиңиз, канча акча таптыңыз деп көп сурап калышат. Ал эмес, ал ошол акчага тапканга чейинки басып өткөн жолдор боюнча, Эң туура. Ошол боюнча бүгүн маек кылабыз буюрса. Биздин каналдан алыстабай бул берүүнү толук көрүп, мен ойлойм бул берүүдө өтө көп чоң маалыматтар айтылат деп. Алишер мырза, анда эмесе өзүңүздү тааныштырып, өзүңүз боюнча өмүр баяныңызды айтып, кандай жолдорду басып өттүңүз, андан ары карай берүүбүздү улай беребиз. Чоң рахмат. Биринчиден ыраазычылык билдирем. Motion Web ошол окуу борбору IT бул келечектин илимини берип жаткан борбор. Ошол конок катары бир аз болсо да маалымат бар деп ишеним артып чакырганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Бул биринчиден. Мен өзүм Баткендин кулуну болом. Лелек районуна караштуу Даргаз деген айылдан, азыркы учурда Кереге Таш деп өзгөрдү аты. Мугалимдин үй бүлөсүнүн эң уулу болом. Айылыбызда 50 түтүн бар. Карликовый мектеп деп коет. 20 жакын мектеп окуучу окуган, мектепти аяктагам да. Андан кийин Гапыр Мадаминов бардыгы билген ошол агайыбыздын билимин алып, андан кийин курулуш жаатында инженер-конструктор жаатында билим алып, аны ийгиликтүү аяктап, анан акыркы 4,5 жылдан бери Бириккен Араб Эмиратында жана Саудовская Аравия, Рият шаарларында, Мекке, Медина шаарларында сапар тартып, анан тажрыйбаны көбүрөөк Дубай шаарында алып, азыркы учурда Кыргызстанга келип, ырыскыбызды жана жаштыгыбызды арнайлап жаткан кезибиз да. Сонун. Биз баягы көбүнчө мен дагы сизди Алибей Клоус деп ошондон таанып да, ооба. Эгер эсиңиздерге салсак, достор, негизи эле мына ушул биз өзүбүз кийип тургандагы үстүбүздөгү футболкаларды деп айтабыз. Алишер мырза өзүнүн үстүндө да кийип турат. Өтө сонун бренд менен, өтө сонун жазуулар менен, болгондо дагы азыркы замандын чыган инсандардын сөздөр менен өтө сонун бренд кылып чыгардыңыз. Мына ошол брендти негизи эмненин үстүндө ойлоп чыктыңыз? Кандай келди бул? Буга негизи кантип жол баштап калдыңыз? Жакшы суроо болду. Көбүнчө биз азыркы технократия доорунда жашап жатып, көптөгөн ийгиликтердин үстүн эле жыйынтыгын эле көрөбүз да, кульминациясында. Анын астында көптөгөн себептер болот. Бул аям түшүп эле ушинтип башташ керек экен деген себеп болбойт. Бул
көптөгөн идеялардан, көптөгөн адамдардын ойлорунан, анан ошол мусапырлык сапардан калыптанып кандай бир бүтүм бир жыйынтыкка келет экен да. Учкай айтып кете турган болсок, Дубай шаарында мен баалаган бир тармактардын бири өтө сапаттуу кийимдерди кийишет да. Анан бул эми көпчүлүгүбүз айтат, жөн эле чүпүрөк адам үстүнө мындай жаап жүрө турган деп баалашат, бирок алар байкап көрсөм ошол кийимдерине дагы кандай бир маанини берип, өзгөчө биз калпакты кийип жүрсөк, алардын өздөрүнүн улуттук кийимдери бар да. Ошол эле кезде заманбап футболка же кандай бир кийим кирсе, ошол эле кезде кандай арабча бир жазууларды кошуп, сөздүк түрдө да, бул мурдаңкы тарыхыбызга орусча айтмак дан уважение да, сый урмат биз ар дайым эсибизде деп да. Анан мен өзүмдүн бөлүмүмө киргенде, сол жакта ар дайым Дубай шаарында жүргөндө 3 сөз бар да, атам айтып мурас кылып жөнөткөн 3 сөз бар, ошону ар дайым тутам да. Дубай шаарына жөнөгөндө атам мынтип айтты: Баткен шаарында эле, Баткен областында эле, балам, сен чет өлкөгө чыгып жатасың, ата бабаң баспаган жерлерге, 3 нерсени унутпа деди. Сен кайсыл жерден келдиң дейт, сен азыр кайсыл жердесиң, анан кайсыл жака баратасың. Ушул 3 суроого жооп берсең, сен кайсыл жерде, кайсыл жашоо деңгээлде болбогун, өзүңдүн багытыңды жоготуп албайсың дейт да. Ошондуктан ошо арабта кийип жүргөн кийимди, батыш өлкөлөр кийип жүргөн кийимди дагы эмне үчүн биз өзүбүздүн баалуулугубузду сакташ үчүн өзүбүздүн жаш муундарга мектеп, университет, семинар, форумда бере албаган баалуулуктарды биз жумшак күч, кийим, тренд аркылуу кыргыз тилин жайылтканга эмне үчүн кадам шилтебейбиз деген суроо пайда болду да. Ошол себептен келип чыкты. Негизинен баягы мен көп азыркы биздин баягы сиздин баягы бизнес баштаганга чейинки жашооңузга айта турган болсок, мисалы бизге деле мисалы ушул деңгээлге кантип жеттиңиз деп көп баягы студенттер, бизде өзү окуп аткан окуучулар көптөр сурайт. Бирок мен билишимче чоң байкелер көптөрү мага агалар да айтып калат, ийгилик кылыш үчүн же бир бизнес кылыш үчүн көп чоң акча табыш үчүн чоң акылдын эле керек депчи. Адамда көбүнчө баягы энергия болот. Мисалы мен деле көп көрөм, мисалы баягы бизнесмендер менен, мисалы сиз менен дагы башкалар менен да көп учурашып кезигип калам. Анан эң биринчи суроо бергем. Суроо бергеним бул мындай да, сиз бул деңгээлде канча убакыттан бери жүрөсүз деп суроо берем. Эмнеге? Себеп дегенде адам эгер 3-4 жылдан бери жүрө турган болсо, анда анын энергиясы күчтүү экен да. Эгер мен бул бизнесте 1 жыл, анан бул бизнесте 2 жыл, анан бул бизнесте дагы 1 жыл жүргөм десе, анда демек анын энергиясы баягында 1 жылдык экен да. Анан ошого көбүнчө баягы айтып калат. Мисалы биз дагы баягы Маргулан Сейсенбай деген видеолорун көрөбүз, айтат да, ар дайым адамда биринчиден энергия болуш керек дейт да. Эгер энергия боло турган болсо, албетте бул акыл ошо энергия менен келип бизнестер келе берет дейт да. Демек сиз ушул убакытка чейин келгенге чейин канча энергия, тагыраак айтканда канча убакыт жүрдүңүз? Ушулга чейин, ушул кийимдерди чыгарганга чейин кайсы жерде билим алдыңыз, кайсыларда окудуңуз, дагы кеңирээк айтып берсеңиз. Көпчүлүк тарых сабагынан билесиздер, Америка Кошмо Штаты менен СССР жарым кылымдай салгылашуу болгондо, мындайча айтканда, холодная война да. Ошол кезде мен эң таң калтырган кээ бир маалыматтардан СССРдин эң мыкты конструкторлордун жардамы менен МиГ-21 аттуу истребитель жасалат да, даярдалат. Анан ал ушунчалык мыкты чыгат дагы стратосферага чейин көтөрүлөт да. Анан эми үндүн ылдамдыгынан ашат. Ушунчалык бул феномен болгон болот ал кезде да. Анан анын конструкторуна суроо берет да. Сиз кантип ушул деңгээлге чыгардыңыз дейт да. Ал ушундай учакты асман көтөрдүңүз дегенде, ал киши мынтип жооп бериптир. Мен бул учакты көтөрүлүшүнө мен себепчи эмесмин дейт экен да. Бул учактын көтөрүлүшүнө миңдеген адамдын колу көтөрүп турат дейт экен. Бул жерде ошол конструкторлордон баштап чертеж чийген, ошол металлды өндүрүп жаткан, токенде иштеп жаткан биздин мекендештер дейт. Ошол жерде бөлмөбүздү тазалап жаткан, мындай тазалаган уборщица дейби, баардыгы көтөрүп турат ал жерде дейт да.
ал менин жардамым менен эмес дейт экен да. Ошол сыңары кандай бир бул идея деле көптөгөн бир окуялардын, көптөгөн бир инсандардын, китептерден окуган маалыматтардан мындай жыйындысы болуп калат экен да. Көбүнчө биз ойлойбуз, мисалы үчүн азыркы студент кезде окуп иштеп жүргөндөр, мен азыр официант болуп иштеп жатам, жеке бирөөсү мен цехта иштеп жатам, мен керексиз бир ишти кылып жаткандаймын деген бир түшүнүк пайда болуп калышы мүмкүн да. Бирок мен ушунда тиянакка чыгардым, жеттим. Жашоомдун канча бөлүгү калды билбедим, бирок айтайын дегеним, биз кылып жаткан ар бир иш себепсиз эмес экен да. Ошо Кудай Таала кандайдыр бир жоопту ошо ар бир кылып жаткан ишибизге калтырыптыр. Мындайча айтканда өрөөн, пазл деп коебуз. Официант иштеп жүрүп, мисалы үчүн кезинде мен деле официант болуп иштегем. Адамдар менен сүйлөшүү жөндөмүн мындай ашырдым. Ошол жөндөм пайда болду. Баарлашканды, адамдарды уга билгенди. Себеби Бодо Шефер өз кезегинде мындай деген экен. Инсанды 5 жылдан кийин эки эле фактор чечет, ким болушуна дейт да. Биринчиси эмне китептерди окуйсуң дейт, экинчиси кандай инсандар менен баарлашасың дейт да. Ошол сыңары бул мен көбүнчө ошол эле Дубайга кайта турган болсом, ошо арабтардын кийген кийиминде көбүнчө учкул сөздөр көрүп калчу элем. Болгондо дагы азыркы Илон Маск, Амазонду негиздеген чыгандар ошолордун сөздөрүндө, анан өздөрүнүн баягы тарыхый инсандардын учкул сөздөрүн көрүп, менде да ой келди. Биз алардын дизайнын бөлөк эле, мен жөнөкөйлөштүрүп, колдон келишинче биздин орнамент менен биздин жөнөкөй бир заман талабына жооп бере турган бир дизайн менен берейли деп, анан ошол эле кезде ошол кыял койгондо максат жараткан өзү сага керектүү инсандарды жолуктурат экен, сага керектүү тоскоолдуктарды жиберет экен. Ошо менен бышып жетилип, анан сиздердин алдыңыздарда мындай баарлашып калганга себепчи болот экен да. Сон баягы айтпадыңызбы, чындап баягы ишти баштаганда өзүңүздүн азыр командаңыз бар, баягы ракетанын көтөрүлгөндө айтып атпайсызбы азыр, баягы мен эле жагам эмес, баягы алакта бүт командадан деп жок, бирок командага чейин муну сиз өзүңүз баштадыңыз туурабы? Жалгыз. Бүт баарын жалгыз кылып баштадыңыз. Ал эми ошол баягы команда топтогондо кандай башталды? Өткөн жылы кечиресиз, мындай калды. Себеп мен бул суроону эмнеге бердим? Көп баягы бизде баягы мен көп ушул академиядагы студенттерди баягы неме кылайын, маселе мисал кылайын. Башында баягы биз айтабыз да, компания топтоп өзүңөр иштесеңер болот депчи. Бирок ошондо баарында тең команданы кантип топтойм деген маселе жаралат баарында. Ошого ушул суроону бердим да. Баягы азыр көрүүчүлөрдөн деле мисалы көрүп аткандар жаш биздин чыгандар болушу мүмкүн, аларда суроо болушу мүмкүн да. Команданы кантип топтойбуз деп. Ошо өзүңүздүн башыңыздан өткөндө кантип топтоп баштадыңыз, кандай болду? Өтө абадай маанилүү суроо бул. Себеби ишкердик менен алектенип жаткан ар бир инсан ушул этапка келет, өзүнүн күчү, мүмкүнчүлүгү жетпей калганында. Башында баардыгын өзүң кылам дейсиң, себеби шык, дем, мотивация ушунчалык көзүң жетип турат. Эгер финансылык мүмкүнчүлүгүң болсо, томсоруп салгың келет да. Бирок Кудай Таала өзү эки кол, эки бут берген. Кийинки этапка өтүшүң үчүн сөзсүз команда керек болот экен да. Ким ал этапка өтө элек болсо, демек ал бизнесмен эмес, ал ишкер да. Себеби ал жеке өзүм кылам деп ойлойт. Өтө чоң каталардын бири өзүм да кетирдим. Мен каалагандай же мен кылгандай кыла албайт эч ким деп ойлойт экенбиз да. Өзүмдүн продуктумду да, өзүмдүн өндүрүшүмдү. Мисалы үчүн мен ойлогондой дизайн кылып кыла албайт эч ким деп ойлошу мүмкүн. Мен каалагандай жоопкерчилик мамиле кылбайт деп ойлошу мүмкүн. Бирок ал инсандар бар экен. Аны издеш керек экен, тынбай. Өзгөчө Кыргызстанга мен келип өткөн жылы 23-жылы аэропортко келип түшкөндө өзүм суроо бергем. Эмне мен алектенем деп да. Бирок менин ата-энемдин сандыгынын астында кызыл диплом турат. Өзүм тармагымды инженер конструктор, азыр эле баштасам кылып кете аласың, ырыскыңды таап. Бирок жан дүйнөгө мындай түгөнбөс, сиз айтмакчы энергия бере турган, дем күч бере турган, түн уйкумду төрт бөлө турган бир максат керек болот экен да. Ал ошол максатка биз кармаганда
сизге керектүү команда өзү топтолот экен. Ал жөндөн топтолуп калбайт. Болгондо да сиз ага даяр болушуңуз керек болот да. Даяр болуу дегенде кандай? Бул сиз өзүңүздү делегировать этиш керек, өзүңүздүн оюңузду жеткизе билишиңиз керек. Эң негизги рычаг бул интуиция болот экен да. Менин маселемде ошол жардам берди. Интуиция муну кайсы китаптан окудум унутуп жатам, бирок мындай дейт: интуиция это голос Бога дейт да. Кээ бир инсанды жолуктурганда сезесиң, ички туюмуң айтат, ушул инсан сенин кандай бир жаңы бир деңгээлге жеткизет деп да. Себеби биздин командабызда бүгүн эле жаңылоо болду. Биз бир кадрыбызды алмаштырдык бүгүн. Мен сездим, алмаштырбасак биз өтө чоң бир Титаник айсбергке бара тургандай сезилди дагы. Кыска мөөнөттө алмаштырдык. Бүгүн жумушка орношкон инсан биринчи кезекте инсандык сапатын аябай бааладым да. Бул жерде профессионалдын дагы инсандык сапатыны биринчи кезекте караш керек деп ойлойм. Эгер приоритеттер, баалуулуктар окшош болсо, ал кишинин профессионалдык жагын толуктап алса болот да. Ал кишиге бир ишеним керек, жана мындай түрткү керек болот да. Ошондуктан командабыздан дагы бир кызды белгилеп кетчү. Ал өзү модель болуп иштейт. Бирок ошол эле кезде биздин командада мындай айтканда визуалны, SMM тарабында алып кетет да. Атын айтпай эле коеюн, болгону ал кишиде көпчүлүк айткан, ал кишинин ордун башкалар деле кыла алат деген да. Мага өтө көп кишилер кеңеш берди, бирок мен ички туюм айтып жатты. Бул инсан биздин Кудай Тааладан берген табит болот экен да, ал киши. Мындай бир өзгөчө кооз кылып маалыматты жеткизген да. Ал кыздын жеткизген мага аябай жагып жатты. Жана окурмандардан бир айдан кийин байкадым, мындай түгөнкүс комплимент келе баштады да. Сиздикилердики мына жөнөкөй стандарт шрифттерден сырткары сиздер тренд пайда кылып жатасыздар деп да. Эме өзгөчө кийимдерди, шоурумдарды алып барган бир трендтерди, башкача дизайндерди алып баратасыздар деп. Себеби бизде кааларым эркиндик болуш керек дейм да. Айтамын, эгер сиздердин жүрөгүңөр ушунчалык фантазияңар ушуга алып келип жатабы, биздин кээ бир стандарттар болот, ошонун чегинде, бирок полет мысли деп коет го, ошол чектен ашса дагы мен макулдук берем, бирок улуулуктук, баалуулукту алып коюш керек десек, ошондой мындай түздө, ошондой багыттоолор менен барган сайын мындай калыпка түшөт экен да команда. Ошо бүгүнкү айткан окуямдан деле биз дагы деле калыптанып атабыз да. Такшалып жатабыз. Мен кийинки этабым өзүм жеке процесстен чыккым келип жатат. Бул менин кийинки максатым. Себеби биз командабызды андан да алдыга түртө турган кээ бир милдеттерди мен алып туруп, калган процесстерди мен командага өткөзөйүн деп жатам да. Бул келип эле, бул ишенимге такалат. Себеби команда менен ишеним бул абадай маанилүү этап да. Команда түзөрдөн алдым. Сон менде баягы сиз айтып калдыңызбы, арабтарда ушундай жазуулар болот деп калдыңыз, ар бир учкул сөздөрдү именно тагыраагда мындай ушул сөздөрдү ошол Акбар Кубанычбеков, ошол Гапар Мадаминов, Нуржигит агайдын сөздөрүнөн алганга сизге ким түрткү болду? Биринчиден түрткү болгонго өтө күтүүсүз окуялар себеп болду. Бирден бир себеби, эң негизги себептердин бирөөсү, мен болушунча өкүнбөгөн аракет кылам, бирок бир нерсеге өкүнөм, Рахматыл Чубак менен жолукпай калганыма да. Кезинде, студенттик кезде ошол Чубак тартылган кээ бир YouTube кадрларды тартылган мечитке барып, атайын намаз окуп, ичине кирип, шакирти калыс устаздан кээ бир насааттарын угуп, мындай кез-кез менен барып турабыз. Бирок студент кезде мүмкүн бирөө жол көрсөтпөдү десем, жоопкерчиликти бирөөгө артып койгондой болом. Бирок өзүм ошол акылым жеткен эмеспи, даяр эмес болгонмунбу? Ошо өкүнөм да, ошол инсан менен баарлашып жолугуп калганга да. Жолукпаганыма. Ойлоп калдым, биз көбүнчө өткөн тарых менен аябай мактанат экенбиз. Манастын тукуму болобуз, Чыңгыздын уулу болобуз деп туруп да. Анан ушул эле кезде кыстырма катары Авраам Линкольндин бир окуясы эсиме түшөт. Кезинде ал президент болуп турган кезинде Американын бир жигит келип жумуш сурайт экен да. Ал жумуш сураганда башкача сурайт экен. Менин атам ушунчалык даражада иштеген, ушунчалык бай болгон деп туруп мактанып келип туруп, ошол мага жумуш бериңиз деп сураганымда, ал киши айтат экен: сен мага
картошканы эстетесиң дейт экен да. Себеби үстү жагы керексиз, керектүү жагы жер астында дейт да. Ошол сыңары мен айтайын дегеним, биз көбүнчө ошол өткөн менен, тарых менен мактанып, келечек менен сарсана болуп, учур чакты өткөзүп берет экенбиз да. Учур чакта жашап, учур чакта ата энеге жакшы сөз айтып, учур чакта Кыргызстандын жаңы тарыхын жазып жаткан инсандарды кулак төшөп, алардын сөздөрүнө капка салып, барктап, коомду алардын ордуна жеткизгенге мындай жетишпей калат экенбиз да. Ошон үчүн мен ар дайым колдон келишинче басым таштаймын. Биздин бардык авторлор көзү тирүү, болгондо дагы биз 2 муунду, 3 муунду ортодон бөлбөй баарын бириктирдик. Жаш муунду, орто муунду жана улуу муунду бириктирип туруп, бардыгына жеткиликтүү, коомго жеткиликтүү болуш үчүн ушундай бир форматты тандадык да. Сон мен ошол баягы сөздөрдүн көбүнүкүн байкап калдым. Ошол тирүү да бардыгы, тирүү инсандар да. Анан ошого сурадым, тирүү инсан эмне үчүн тирүү инсандардыкы депчи. Көбүнчө азыр өзүңүздөр кирип кетканда көрдүңүздөр бизге, бизде баягы Касымтын Саактын, Чыңгыз Айтматовдун сөздөрү турат да. Анан мен ошол таң калганым, ошол баягы сизде муну мен эле эмес, башка кадаларда берсе керек депчи. Анан бул кийинки суроо, бул азыркы көптөрү баягы ойлоп калышат. Ошону мен сизге бүтүндө сиз экөөбүз жолугуп калганда айтканмын. Бул баягы Алибей деп, ошол биздин ушул логотипиңиз. Ошол сиздин колуңузда ойлоп жаткан көбүчү. Бул өзү негизи кандай? Сиз колум эмес деп айттыңыз да. Ошону толугураак айтып кетсеңиз. Өзү кандайдыр бир брендтин же кандай бир компаниянын жогорку бир деңгээлге жетишине ат түздөн түз аталышы түздөн түз таасир этет экен да. Анан Алибей деп мени акыркы 4,5 жыл араб бир туугандар ушинтип аташты да. Алар каймана атым катары. Алишер дегенге тили келбей, Алибей деп, анан болгондо да мага бул жүрөгүмө жакын болду кайра. Бул түрк дүйнөсүнө дагы белгилүү ат. Анан бул каймана ат катары. Анан муну чечмелеп келе турган болсок, Али деген бул 4-чү халифаттын аты болуп жатат. Бул жакта бей деген бул түрк дүйнөсүндөгү титул, жогорку бир даража да. Анан чечмелеп келгенде, анан close деп койгонубуз, бул мен түшүнүктүүрөөк болуш үчүн, бул эмне тармакка тиешелүү экен, бул аталыш болуш үчүн close деп коштук да. Бирок буюрса келечекте биз ушул 24-жылдын акырларына жетпей рембрендинг кылабыз. Болушунча Алибейдин өзүн калтырып, Nike, Adidas сымал мындай кыска, нуска, окулуктуу кылганга мындай кызыктарбыз да. Демек, алдыңкы 1-2 жылдын ичинде буюрса чоң кандай масштабдуу рынокко чыкканга даярдык көрүп атасыздар, буюрса. Анан баягы көптөр да бул сураса керек менен сыздар деле, баягы сиз өзүңүздүн баягы фабрикаңыз барбы? Фабрикасы бар, ошо кийимдерди, материалдарды каяктан алып болду экен деп өзүң айтпайсыз. Мисалы сторисиңизден да көрүп калдык, көрдүңүздөр, сиз баягы чоң компаниялар менен уже ошол эле Intellect School, ошол эле Кайнар Group, алардын арасында биз дагы ошо кичине биз дагы кирдик. Баягы Жаратман форумунда дагы мындай чоң ишкерлер менен иштешип, аларга баягы өздөрүнүн бренд менен кылып тегип бергенге барып атасыздар. Бирок ошол эле ошолорду ошончолук объемдуу тиккенге, объемдуу баягы материалды заказ кылган, булардын баары этаптары кандай болду? Ошого биз муну эмнеге берет мен себеп дегенде, баягы көптөр ойлойт да. Мисалы бизге деле келет, менде идея бар дейт да. Идея бар, могу акча берсең муну кылам депчи. Мен жакшы сөзүм бар да, бул сөз мен кимден укканын билбейм, бирок идея итте да бар деп коет да. Анан анысыларындай баягы ал идеяны ишке ашырып, мисалы сиз мен буга чейин сиз менен сүйлөшкөндө бул материалды өзүнүн тканьды башка жактан заказ кыласыз, тикмечилерди өзүнчө заказ кыласыз, келишим кылып алгансыз. Ошол жакта брендинг кылганда өзүңүздүн командаңыз бар, мына башка компаниялар менен өзүңүз барып, аларга түшүндүрүп, кайсы тикан кылып, ошонун баарын тең баягы бүт өзүңүз кыласыз да. Анан көптөр ойлойт, баягы акча берсе
болуп кетет. Сизге да балким бир ошондой акча берди беле. Же бирөө ошондой инвестиция кылды беле. Ошол боюнча айтсаңыз. Жакшы суроо, себеби актуалдуу. Мага да эң көп берилген суроолордун катарына толуктайт бул. Көпчүлүк ойлошот, бул Дубайдан акчаны топтоп келди окшойт деп да. Анан же болсо ата-энеси бай окшойт деп да. Өткөндө бир-эки инилерибиз мектепке барсам ушундай болуп калды. Ата-энеңиз депутатпы деп да. Анан сурам, кызыктуу да аларга. Мен өзүм мактап же жогору бир көтөргөн эмес. Мен ата-энем болгону жөнөкөй эле мугалим. Анан апам тарап 4-5 муунга чейин мугалим өзү. Анан илим жолунда жүргөн. Анан атам тараптар булар балбандар. Күрөш. Анан чоң атабыз Турдалиев менин фамилиям. Кезегинде Тажикстандын чемпиону болгон. Кыргызстандын атынан барып да. Ошол китепке да атын наамы чыгып, сыйлыктарды алып. Анан мени колдогон ата-энемдин батасы болду го дейм да. Ишенип, бата кылып, ар бир ата-эне кылат. Анан болгондо дагы азыркы жаңы муундарда мындай тенденцияны байкадым. Биз кээ бир өзүбүздүн напсилерибизди убактылуу рахаттардан баш тарта албай коет экенбиз да. Мындайча айтканда, мен азыркы учурда эң көп колдонгон транспорт скутер, же болсо троллейбус, же болсо маршрут, самокат, анан такси болуп калат да. Менде автоунаа жок. Анан атам деле мага үлгү болду окшойт. Кандай бир максатка жеткенге чейин автоунаа алган эмес да. Анан ошондуктан эгер сиз айтып атпайсызбы, менде акча эле көйгөй болуп атат. Акча эле берсеңиз жүзүмө баягы күн нуру тийип келет. Калганы болуп кетет. Мындай замат деле болуп кетет дейт да. Көп төшүм сурайт. Көп турат. Бирок мындай да. Эгер мынтип айткым келди. Эгер сен ошол идеяңа чындап эле ишенсең, инип жүргөн автоунааңды сат. Эгер чындап эле ишене турган болсоң, жашап жаткан үйүңдү да сат. Ушундай рискке бара аласың, тобокелчиликке. Бара ала турган болсоң, ошондо башташ керек да. Мен эми өзүмдүн автоунаамды саткан жокмун. Автоунаага кетире турган бир акчамды, топтогон акчабызды ошол ишке жумшадык да. Бул бир ата-энем өткөн жылы атабызга автоунаа алабыз дегенге акча топтогонмун. Ошол акчамды ата-энем убактылуу мага берип турду. Мен айтышым керек. Анан кече жакында эле 2-3 күн болду атабызга автоунаа алып бердик, ал акчасын кошуп. Мындайча айтканда, ар бирибизге насип этсин. Уул кыз дагы ата-эненин көзүнөн наристедей бир мындай кубангандыкты көргөндө, сен мындай кылып жаткан жумуштар маанисиз болуп калат экен да. Ошондуктан инвестиция деген жага токтолгондо, азыркы учурда мен көлөм чоңоюп жатат. Мындайча айтканда да, себеби бир эле ишкана 1000ге жакын кийим буйртма берип атат да. Бул менин 1 миллион сомдук акчам менен мындай жете албай калат экенмин да. Ошондуктан биз азыркы учурда эгер кызыктар боло турган инвесторлор болсо кайрылса болот. Биз азыркы учурда бир инвестор менен иштеп жатабыз. Болгондо дагы юридикалык негизде биздин өзүбүздүн юристибиз бар, бухгалтерибиз бар. Кошумча айтып кетчү нерсе, Кыргызстанда басымдуу тигүүчү цехтер өкүнүштүү. Мен алар каралагым келбейт, буюрса өтөт деген үмүттөмүн. Мындай чорный бухгалтерия дейт да. Мындай ошол менен иштешет экен, өтө өкүнүштүү. Мен иштешкен 2 цехти мен ИП ачтыртып 4% мамлекетке өткөзүп берип атам да. Мындайча айтканда, менин себепчим. Мен акча төлөйм дейм, бирок мен счетум аркылуу төлөйм деп атам да. Алар ИП ачып, мындайча айтканда, мыйзам чегинде. Биз буюрса кандай бир 10.000 сом же 5.000 сом, бир 15.000 сомдук мындай жашырамын деп өлкөгө өтө чоң зыян келтирип коет экенбиз. Ошондуктан биз мыйзам чегинде иштешибиз керек. Анан инвесторлорго кайтып келе турган болсом, азыркы иштеп жаткан инвесторубуз менен юридикалык негизде иштеп жатабыз. Буюрса биздин келишимдин кандай бир сунуштарды эске алуу менен анан биздин жакын бир досторубуз ортого түшүп себепчи болду. Ишенимдин негизинде сенин кылып жаткан ишиңе инвестиция берет экен да. Мындайча айтканда, инвестицияны сени ишиңе бербейт экен. Мындай тагыраак айтайын, инвестицияны сага берет экен. Жеке инсанга берет экен. Себеби сага ишенип туруп, акчасын
салат экен да. Себеби ичиндеги бухгалтерияда эмне болуп атканын алга көмөн да. Ошондуктан айтайын дегеним, кандай бир максатка биз ишенип туруп, түн уйкуңду 4 болуп бөлүп, өз кийимиңди өзүң кесип аракет кылып жатсаң, ошо инвестор дагы табылат экен да. Сени карап туруп, көзүңдөн мындай жанып турган отту көрүп туруп, акчасын салганга даяр болот экен да. Буюрса биз сиз белгилегендей, биз иштегенибизге 6 айдын жүзү болду, биздин брендибиз. 6 айдын ичинде 8 компания менен иштештик. Ошол эле кезде Шоро менен бизде 1 жылдык келишим бар. Акыркы компаниялардан бизде Партнер нефть, Intellect School, анан iWex деген 12 жылдан бери биздин Кыргызстан рыногунда иштеп жаткан компания бар. Анан акыркы биз азыр иштешейли деп жаткан, менин оюмча каршы болбосо керек, Кайнар групп. Бул чоң компания, анын ичинде ошол Зерна деген ресторандар менен буюрса келиштин негизинде иштешейли деп жатабыз да. Өтө сонун. Буюрса биз да сиз менен иштешебиз деп. Чоң рахмат. Буюрса, сөзсүз. Айшыр мырза сонун. Негизинен баягы чындап эле биз ишти баштаганда баягы Айсың айтып калдыңыз, инвестиция тартканга чейин өзүңүздүн баягы тоо болуп келчү депчи. Биз деле ошону баягы өзүбүз окуган студенттерге багыттап келебиз ар дайымчы. Кийинки баягы суроо баягы экран аркылуу да сүйлөшүп калдык. Дубайга жалпы сиз кандай кеттиңиз? Жөнөкөй эле Баткендин түпкүрүндөгү айылдан чыккан бала, бир алсак мындай Капрагайдын студенти десек болобу, окуучусу десек болобу. Тил кандай болду, тил жагына барганда, ошол Дубайга барганда каяка барганга ким түрткү болду, эмне болуп барып калдыңыз, аякта кимдер менен иштештиңиз, ошол боюнча айта кетсеңиз. Сөз башыны бул 2014 жылы окууга кирген болсок, 2018 жылы бүткөн окуядан баштайын. Бул 2018 жылы биз окууну инженер-конструктор кесиби менен бүтүп, курулуш жаатында да Насердин Исанов стипендиясы менен аяктап, мындайча айтканда, ийгиликтүү эле аяктадык да, кызыл диплом менен. Анан көпчүлүк азыркы Z муунда дагы ошол көйгөй болсо керек. Окуган кесибиң менен иштебей калсаң эмне болот? Жашоо токтоп калабы? Себеби ата-энең сенде ишенип турат. Анан ушул суроо келет да. Бирок сиз ошол кесибиңиз менен бир иштеп көргөнүңүздө өзүңүз сезесиз да. Сиздин Кудай Таала берген потенциалды ошол кесип чыгарып береби коомго? Кандай бир ачылышка себепчи болобу, жокпу? Анан мен да ошол кезде ушул суроолорду берип, анан Кудай Таалага мындай кайрылганыңда жооп келет экен да. Жооп башка инсандар аркылуу. Күтүүсүз окуялар болуп кетет экен. Чындап пендеси сураса берет экен да жараткан. Мага кандай бир себептер мен эстей албай жатам, кай жактан келди? Ошол Дубайга туризм жаатында иштеп келүү жөнүндө контракттарды угуп калдым да. Мага аябай кызыктуу болду. Эмнеге? Себеби өзүм курулуш жаатын бүткөндүктөн Дубай шаарында дүйнөнүн 20% краны, мындайча жүк көтөрүүчү кран, ошол жакта экени, курулуш жаатында эң мыкты технологиялар жана методдор колдонуп жатканын ошол жактан уккам да. Бир жагынан ошол болсо, экинчи жагынан англис тилинде үйрөнүү менен анан дүйнө жүзүнүн эң азыркы өнүгүп келе жаткан шаарында барып келүү кандай бир мындай кылынбаган, жетпеген бир кыял болгон эле да. Анан бир мүмкүнчүлүгүн текшерип көрөйлү деп эмек кылып койдук, анкетабызды тапшырып, бир жумадан кийин бизге чакыруу келди да. 7 күн калды. Ошого сиз даярданып интервьюга келип берсеңиз деп да. Анан мени ойлондурган нерсе, англис тилинде мен бир жакшы билбесем, 11 жыл англис тилинде толук үйрөнбөгөн болсоң, 4 жыл университетте окуп жете албасаң, анан ошол кезде ойлогондо мээ дагы жооп берет экен да. Бул деле өтө таң калыштуу. Мындай жомоктой угулушу мүмкүн, кээ бирөөлөр ишенбеши мүмкүн. Бирок ошол чындап эле мындай ойлонуп, мындай суранганыңда жооп өзүнөн өзү келет экен дагы. Мындай жооп келди ошол кезде. Эң мыкты курстарга барсаң, мисалы Юг 2 же болбосо Юбилейка, кандай бир English Zone, мен өзүм кызыккан эмелерди, курстарды айтып жатам да, бул реклама деле эмес.
алардын баасы 3,5 миңден 4 миң сом эле да. Бир айга. Элестетиңиз, бир жумада алар ошончо маалыматты бере алабы? Жок. Логично. Анан экинчиси мындай суроо келди. Өзүңө эле качышың керек экен да. Мында ойлонуп көрдүм. Мен өзү эмнени жакшы кыла алам? Биринчиден, адамдар менен тил табышкан жөндөмүм бар. Экинчиден, тарыхты жакшы үйрөндүм деп да. Тарыхты жакшы окудум, колдон келишинче изилдеп, кызыктуу болду тарых сабагы да. Ушундай айтайын. Анан ушул эки жөндөм менен кантип мен 7 күндө тил үйрөнө алам десең, ой келди, туристтер келет деп да. Кыргызстанга туристтер көп келет, бекер эле үйрөнсөң болот деп. Анан 7 күн бою калпагымды кийип, ал кезде калпак деле кийип өчү элем. Күндө аянтка барчу элем да, кечинде. Барып турист издеп, калпагымды көрүп, алар what is this деп сурайт, бул эмне дейт. Анан аларга ушул калпак түшүндүрүп берип жатып эле ушул 4 бөлүккө бөлүнөт. Бул биздин 4 мезгил деп. Атайын апасы ар бир балага тиги бериш керек. Бул жерде ушундай философия бар. Тоодой бийик бол, ийилбес бол, максатыңа мындай калыс бол деп туруп да. Мындай ар дайым аракет кыл. Ушундай бир сөздөрдү айтып, 7 күн бою ушуну айтып, Манас жөнүндө айтып берип, Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып берип, 7 күн бою бир топик жатталды да, мындайча айтканда. Анан эң чечүүчү күн келгенде, ошонун 2-3 күн алдын Трамп менен Путин өзүнчө жолуккан эле да. Ошол кезде Трамптын галстугу бар экен, мен көзүм аябай илинди да. Анан психология жөнүндө китептерди окуп, YouTube каналдарды изилдеп жүргөн кезде, ошол жерде бир маалыматты окудум. Кызыл түс адамдын көңүлүн бурат деп да. И ошонун мен Ош базарга барып, мында аз эле акчам калган, ошого мен галстук алганым эсимде да. Галстук алып, калпакты кийип, бир барак топигимди жаттап барсам, 170-180 бала келген экен да. Ал жерде көпчүлүгү walking trail'га Америкага барып келгендер, анан эмеге аутсада окугандар, чет өлкөгө сөзсүз 3-төн 2-си чыгып келген да ал жерде. Чыгып келген. Анан бир аз болсо фундамент бар. Анан мен ойлонуп, тердеп, курсагым ач, кезек мага түштөн кийин жетти да, саат 4-5-терде. Бирок ошондо киргенимде Кудай Тааланын назары түшүптүр. Ошол инсандарга дагы мага биринчи суроосу what is this деп калпагымды сурады да. И өтө маанилүү маалымат, ошол 180 баланын ичинен жалгыз мен калпак кийип келиппин да. Таң калыштуу. Муну менен мен өзүнчө бир патриоттун эмес, болгону ошол жерде муктаждык да себеп болуп калды да. Анан ал жерде эле келгендер калпакка көп деле көңүл бурбаптыр. Мени интервью алган кишилер Англиядан, Швейцариядан жана Филиппинден эле да. Аларга ушул элдин салты кызыктуу экен. Өзөгү кызыктуу экен да. Кайра эле биз могу брендти ачкан жөнүндө да такалып атат да кайрадан. Анан ал кезде ошол калпагымды суроо бергем. Анан токто айтып жатасың 7 күн болуп жаттаганыңды да. Анан тетигилерге аябай кызыктуу болуп, анан кайра башка суроого өтсө деле мен ошол эле топикти кайталап жатам да. Анан алар күлүп ийди да. Анан алар мындай түшүнүп калды, бул англис тилин жакшы билбейт экен деп. Анан ошол эле кезде суроо бергенде мен бир сүйлөм суроо берсем, мен ал жерден 2 эле сөздү түшүндүм да. Анан адам биз мындай баягы зоология тили менен айтканда, биз мындай пирамиданын эң үстүндө туруп атабыз го, аң сезимибиз менен. Мындай кандайбыр кырдаалдан сөзсүз жол таап кетет экен да адам баласы. Ошол кезде ошол 2 сөздү алып туруп эле кайрадан суроо кылып узатып атам да. Ал кишилердин бир жакшы жагы, сен кандай бир суроону сурасаң, аларга мындай өчүрүлгүс мыйзам экен да, сөзсүз жооп бериш керек экен алар. Алар кайра түшүндүрүп берип жатты да. Өзү суроо берип алып, өзү түшүндүрүп берип жатат. Ошентип аларга кызыктуу болуп, маанайы көтөрүлүп, шаң шөкөткө айланып кетти да. Анан аларга ошо менин аракетимди балады окшойт. Кандай бир кырдаалдан андай жол табып, ошол маселени чечкен жөндөмдү балады го дейм да. Бирок тил эмес ал жерде. Анан бирок максатка аракет кыла берсең, ошол жерде жыйынтыкты көрсөткөндөй эле 180 баланын ичинен бир 16 же 18 баланы алды да, адашпасам. Ошонун ичинде мен деле бар экен. Таң калып, бир жагынан кубанып, ата-энем билбейт, себеби өткөнгө менин да көзүм жеткен эмес. Бирок аракетиңден ушундай жыйынтык болуп, ата-энеңи чалып, алардан батасын алып,
анан Дубайга барып 6 ай ичинде тилди кайрадан үйрөндүм да, англис тилине. Ушинтип Дубайга барып калдык. Демек сиз бул жерде баягы бизде ачыгын айтыш керек. Мисалы балдар азыр, мисалы биздин академияда балдар 12 ай бою англис тилине окушат. Ал өтө сонун. акысыз да. Өтө сонун. Анан сиз айтып азыр мен таң калдым да, сиз 7 күндүк мүмкүнчүлүктү колдонупсуз да. Мүмкүнчүлүктүчү. Азыр 7 күндө бирөөгө Дубайга барасың, англис тилин үйрөн десе, мен калбайм десе керек да. Баягы мен дагы баягы өзүбүздүн студенттерге айтып калам, кимдин колунан келбейт. Албетте бул жердин астында адамдардын колунан келбейт. Эң туура. Биз демек жердин үстүндөбүз, Алла таалам бизге ошол мүмкүнчүлүктү бизге берген. Бизде демек 7 күн болсо да биздин убактыбыз бар экен да. Бар экен. Ошол убакытты сиз колдонупсуз да. Өтө сонун. Эми ошол баягы Дубайга барып туристтер менен иштеп калганда дагы кызыктуу бир ошол окуяны айтып калдыңыз. Биз дагы деле ошо сиз экөө жолукканда мен сен сураганда эс алганда ошол европеец болобу, американец болобу, Дубайдагылар болобу, баягы көргөзүп калдыңыз магачы. Өзүңүздүн баракчаңызда бар экен. Аны биз бияка чыгарып аны коюп коебуз. Жакшы татып алып турсуз да. Баягы эс алып атат. Ошо эс алуу менен алар эмне кылып атат? Китеп окуп атат. Ошону менен сиз эмнени айткыңыз келди? Китепке болгон сүйүнүчүңбү же баягы өзүңүздүн катталууларыңызды китеп окууга бурдуңузбу? Деги эле азыр көбүнчө биздин ошол эле жаштарыбыз китептен алыс. Анын моюнга калыш керек. Биздин баягы TikTok, Instagram ушуларга жакындап калды. Ошо сиз китепке болгон көз карашыңыз жана ошол туризмде жүрүп эмнелерди байкадыңыз ошол китепке болгондо? Толуктоо иретинде, мисалы ошол Дубайга барганда дегенде, тил бул өтө маанилүү бир аспект болуп эсептелет экен. Тил дегенде дагы бир окуяны кошуп кетмекчимин. Мен оюмча сиздердин көрөрмандарыңызга өтө пайдалуу болот го деп. Мен жашаган айылда Кереге ташта 50 түтүн бар. 50 түтүн бар. Бул Гапыр агайдын айылынан 3 саат алыста. Гапыр Мадаминов айылынан номер 3 гимназия жайгашкан айылдан 3 саат алыс. Тоонун коюндабыз. Анан ал жерде Карликовый мектеп деп коет, 2 эле 3 эле мугалим бар да. Мындайча айтканда, бир класстын оң жагында 3-класс болсо, сол жагында 1-класс. Бир эле мугалим кыргыз тилин окутуп жатат, тапшырма берип туруп, бул жага англис тилин же математиканы ушундай сабак берет да. Мындайча айтканда кадры жетишсиз. Анан азыр деле жетишсиз. Анан жетишсиз деп ал жерге мектеп куруу жөнүндө биз сунуштар киргизип жатабыз, жогорку кеңешке карап кайрылып, бирок ал жактын айтуусу боюнча ошо элдин саны жетишпейт дейт да. Ал деле аргумент, бирок биз анын менен чектелип калбашыбыз керек, бар мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек. Эсимде мен англис тилинин алфавитин 4-классында жаттагам да. Эсимде. 1-классын үйрөнгөн эмесмин. 4-классында жаттагам. Болгондо дагы менин апам 5-класстан номер 3 гимназияга экзамен тапшырыш үчүн 1 жыл алдын ушунчалык апам өзү үйрөнүп келип, кардон кагазга башка мектептерге барып, ошол жактан кардон кагазга тамгаларды жазып келип, ошол жерде үйрөткөн да. Анан эсимде айылыбыздын үстү жагында жайлоо болчу эле, бир сааттык жолдо жөө барсаң. Ошол жерге апам билген жайкы каникулда бир кой баккан агабыз үйлөнгөн экен. Ошонун келинчеги англис тил мугалим экенин апам угуп калыптыр да. Анан апам ошондо жумуштарды бүткөндө, мисалы эртең менен жумуш башталат да, огородду кыласың, мындай короон иштери болот, жер чабасың, ар түрдүү иштер болот. Анан түштө биз тыныгуу бар эле да. Күн ысып кетет, эс алышыбыз керек айылда. Атам дагы эс алат. Анан мени апам бир пакетке, бир баштыкка салат эле, китебин салып, бир ручка, анан кагазын салып туруп, ошол мен дайындап койдум, ошол жеңеңе барып жайлоого барып келгинең деп да. Саат мисалы түшкөндөн мындай кечке мындай 4-төргө чейин бир 2-3 саатымды атан ошол жака жөнөтөт эле дагы. Таштак эме жолдордон чыгып, ошол тоонун үстүнө чыгып жайлоого барат элек да. Ошол жактан үйрөнүп тамганы.
ушундай процесстер да болгон да. Мындайча айтканда баардык мүмкүнчүлүктү колдонуш керек да. Ошо айылда туруп деле эгер ата энең ошого кызыктар боло турган болсо, мүмкүнчүлүк Кудай Таала берет экен, ошол пендем кандай колдонот экен деп да. Мен оюмча ушинтип болсо дагы үйрөнүп келип туруп аламга жол ошо айылдан башталат деп, ошол Дубай шаарына барып калсак болот экен да. Мен баягы азыр бирдекени ошол туктай кетейин да. Ошол 50 баягы түтүндүк анан ошол карликовый мектеп дегенде ушул Гапрагайдын мектеби ошол Толуктуу катары жок. Ал жерде менин ата энем мугалим. Эки мугалим болсо, атам директор болгон, анан апам мугалим. Бул маалыматты айтпашым керек эле дейм. Тамаша. Жок. Ата энем ошол жерде өмүрүн арнап 28 жылдан бери дагы деле мугалим. Дагы деле мугалим. Ошол мектепте. Жаңы барганда бир кичинекей эле бир кабаттуу имаратты сабак берилчү экен. Азыр ал жер ФАПка айланган. Атам чет өлкөлүк эмелерге кайрылып, донорлорго кайрылып, ушуну спонсорлорду издеп, ошол немец Германиядан мындай колдоо келген да, эсимде. Жаңы мектепке бир айылыбыздын тургуну өзүнүн үйүнү ошо мектеп кылыңыздар деп берген да. Анан ал жерди ошол атам ошо түшкөн фонддун жетекчилери менен келип ремонт кылып, заманбап кылып, мындайча айтканда колдонуп жаткан стулдардан баштап мемеректерге чейин баардыгын жаңы кылып, заман талабына жооп бере турган кылып, мектеп кезинде курган эле да. Толуктап. Анан мектепке айландырып. Анан ошонон бери азырга чейин келе жатат. Азыр жаңылаш керек, анын артынан биз чуркап, аракет кылып жатабыз. Ал эми мен 4 класс ошол жерден аяктап, себеби ал жерде 4 класс эле окутулат. Андан кийин 1 класстан 4 класска. Андан кийин биздеги ошол айылдын окуучулары башка айылдарга барат да. Бул дегени өтө чоң ажырым, өтө чоң көйгөй, өз жоон этимден сезип, себеби ата энеден алыс бала сөзсүз коомдон таасир алып, окууга болгон потенциал түшүп кетет. Контрол аз, анан көзөмөл жок. Анан мүмкүн эжең болобу, мүмкүн тайекең кимдин үйдө жашаган, ата эненин мээримге зар болосун. Кандай бир өксүктөр пайда болот. Түшүнбөстүктөр пайда болот. Ошондуктан мен каалайт элем ошол айылдын элинде өзүнүн мектеби болсун деп. Биз азыр ошонун үстүнөн да иштеп жатабыз, сөзсүз да. Кайрадан кайрылып, азыр эле мектеп болсом жаңылап, мүмкүн 9 класска чейин курайлы деген аракеттер болуп жатат да, буюрса. Балким биз да ошо тилейбиз, балким ушул берүүнүн аркасында көрүүчүлөрүбүз көрүп, ошо сиздин айылыңызды таанып, ошол айылга балким дагы салым кошкон дагы адамдар да болушайт деп. Сөзүбүздү уласак, ошол Дубайга барып калганыңыз болобу? Дубайды улап, ал жакта мен эмгектенген тармагым бул туризм жааты болду. Башында официант болуп иштегенбиз кезинде. Анан кийин Zep Point деген, Намос аттуу, Jumeirah деген компанияларда иштеп көрдүк. Анан мен туристтер менен да көбүрөөк иштегенге аракет кылдым. Көбүнчө эме Кыргызстандан келген конокторду көрсөтүп, анан ал жактагы келген чет өлкөдөн келген, өзгөчө батыштан келген коноктордун байкаган жактарым бул эс алуу маданиятыны билет экен да. Эс алуу маданияты деген биз жүрүм туруу маданияты бар, сүйлөө маданияты бар. Ошол эле кезде билим алуунун маданияты бар. Ысык көлгө барып, жээкте туруп деле ошо эс алуунун да маданияты болот экен да. Алар эс алуу дегенде баардык нерсени токтотуп, 4 маал тамактанып, ичип, жеп, мындайча айтканда, азыр жокчулуктан эмес, токчулуктан өлүм көбөйдү дейт го. Ошондой деңгээлде болбош керек экен да. Алар көбүнчө балдары менен ошол жерде каникулга, эс алууга берилген тапшырмаларды ата энелер биргеликте даярдайт экен да. Мен үчүн бул феномен болду. Мындайча айтканда, 7 жылдыздуу Бурч Аль Арабтын алдында, мындайча айтканда, ошол мейманкананын алдында ата эне балдары менен тамак келгенче 4 класстын тапшырмаларын аткарып отурат да.
өтө өзгөчө көрүнүш. Эс алуу учурунда бассейнде түшүп келип ошол жерде кылып атат, тамактанардан алдын деле кылып атат. Анан жээкте отурган ар бир экинчи, мындайча айтканда, себеби батыштан келген коноктор көп эле дагы. Ошо ар бир экинчи коноктун баштыгында китеп болчу да. Китеп окуп, сөзсүз мен сүрөттөрүн бөлүшүп коем. Ошондо мындай экранда чыгарып койсоңуздар, ошо бассейнде отуруп чөмүлүп жатып деле китеп окуп жатат. Мындай жатып деле китеп окуп жатат, отуруп деле тамактын алдында да китеп окуп жатат. Себеби алар билет да, келечек бул илимдин жолунда да. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп бул эзилтен ата бабабыз айтып келет да. Алар өткөндө бир имам да айтып калды. Батышта исламдын амалы бар дейт, бирок илими жок дейт да. Бизде дейт, исламдын илими бар, бирок амалы жок дейт. Бул мен ошону үлгү катары өзүм көрүп, таң калып, анан өзүм деле келечекте чет өлкөлөргө эгер эс алууга чыга турган болсом, сөзсүз китеп алып, плюс ошол өлкөдө болуп жаткан кандай бир ден соолукка пайда бере турган иш-чараларга катышыш керек экен. Мисалы, 7 күнгө эс алууга барсаң, сен бассейнге түшүп эле тамактанып эле жакшы бир жерлерин көрүп эмес, жата бербей, чуркай турган марафондор болот дүйнөлүк. Марафондордо чуркаган инсандар, жөнөкөй инсандар чуркабайт. Алар өзүнүн ден соолугуна кам көргөн, келечегине максат койгон, ал жерде чоң банкирлерден баштап эң күчтүү деңгээлдеги бийиктиктерди багындырган инсандар ушундай чуркайт да. Мен муну айтайын дегеним, эс алуу учурунда дагы иштеш керек дейм да. Ал кандай дегенде, нетворкинг, жаңы тааныштарды арттырыш керек. Максатташтарды бириктириш керек. Себеби алардан алынган маалымат сени эртеңки келечегиң кура алат да. Ошон үчүн биз эс алуу маданиятына дагы сөз көңүл буруп, эгер аны көрө элек болсо бир чыгып көрүп келиш керек. Же болбосо эгер мүмкүнчүлүк жок болсо көргөндөрдөн кулак төшөп угуш керек да. Бул баягы ошол марафондорго дедиңиз. Байкашымча ошо биз дагы ал адам менен иштешкенбиз. Бул ошол Дубайдын шейхи, Шейх Ал-Мактум. Азыр Фаз деп келет. Фаз. Биз да анын ошол хан сарайына кирип, Дубайдын четинде жайгашат экен. Ошол жерге барып, аттарын чип коюп келгенбиз да. Анан мен көрүп калдым, ошолордун марафонуна сиздин катышканыңызды. Өзүңүз да көргөзүп калдыңыз. Ошол марафондо мисалы катышканда ошол Фаз азыр Мактум менен жолукканга мүмкүнчүлүк болдубу, мындай жакындашканга дагы? Сизге өзгөчө бир окуя айтып берем. Менин оюмча сиздердин чыгарылышыңыздарды мен биринчи жолу айтып жатам ушул окуяны. Башка жерге айтпаңыз. Башка жерде айта элекмин буга чейин. Өтө мага да элес болуп кетти. Башкаларгачы? Бизде башкаларга айттыңызбы? Айта элекмин. Мындан кийин айтпайт окшойм. Бирок тамаша. Айтайын дегеним, 2019-жылы эсимде бир душка түшүп, жуунуп чыксам, оюма бир өзгөчө бир идея келди да. Мен эмне үчүн душка түшкөнүмдү айтатам. Илон Масктан сураса, ошол киши айтып жатат, мага эң жакшы идеялар душта келет дейт да. Мен сөзүңүзгө кошуп кетейин. Чооган айткан бар. Кээ бирөө туалетте. Кээ бирөө туалетте келет. Неге дегенде, сен ал жерде эч кандай кийимиң жок, өзүң менен өзүң болосуң. Анан чыныгы өзүңдүн оюң пайда болот экен да. Бул бир, экинчиси, анан уктаардан алдын көзүңдү мындай жумсаң, кандай бир идеялар келе берет, тынчтык берет, уктай албайсың. Ошол өзүң менен өзүң болгон маек экен да. Анан 2019-жылы эсимде Барчынбек деген досум экөөбүз бөлмөдө жатып, бир идея келип, ошону ага айттым, бөлүштүм. Көдөнүмө батпай. Айттым, досум, кел ошол Кыргызстанда жип менен адамдын портретин тартса болот экен деп. Кел ошол жип менен тартырып туруп, Шейх Ал-Мактумдун баласы, азыркы ханзадасы Дубайдын, Шейх Хамданга, Шейх Хамданга Фаза деген бул кайман аты, никнейм деп коет, псевдоним. Ошого белек кылбайлыбы деп. Ал досум менин сөзүмдү угуп эле бир аз чочуп кетти. Бирок мен кээде ушундай өзүмдүн жөндөмүм бар экен. Бир идея келди, ошону максимум болушунча ишке ашырып калыш керек экен. Себеби бул мотивация кетип калат кийин деп да. Акчасын төлөп бир жигитке жасатып,
аны алып келдириш өзүнчө бир убакыт кетти. Себеби жумуш убактысы 12 саат 14 саат иштейсиң. Жумуштан чыгып чарчап калып ошол эмеге аэропортко барып тосуп көтөрүп акыркы акчага ушунчалык бир тоскоолдуктарды жаратып анан болбогон жерден жолуккан адамдарың себепчи болуп Дубайга ошол чоң бир картинаны ящикке салып жыгачтан ороп алып келдик да. Мындайча айтканда 2 метрге 1 метр болгон чоң картинаны Дубайга алып барып биздин жатаканага жеткизип, анан эми муну кантип беребиз ошол Хамданга деп да. Ишенсеңиз биз кат жазып, анан өзүнчө бир эмелери бар, фондтору бар, аларга чейин кирип, анан кагаз түрүндө да тапшырып, электронный да жазып, анан Хабиб ошол мушкер ошол байланышат экен, ошого чыгыш керек деп ага жеке кат жазып, анан ошонун жанында жүргөн жан жөкөлөрүнө жазып, Кыргызстанда Хабибти мушкерди тосуп конок кылган бир агабыз бар, атын унутуп атам, Алтынбек болсо керек. Ошого да кайрылып ушунчалык аракет кылдык да. Сиз кирген эмеге Хан сарайга мен кире албай калгам. Себеби биз ошол картинаны алып машина менен кирип барасак, бизди военный аскерлер тосуп, милициялар тосуп, силер кай жакка кире атасыңар деп кайткыла деп колунда курал кармап алган, мындайча айтканда ушундай бир окуялар болуп кеткен да. Сиздер өзүңүздөр кирип бардыңыздарбы? Машина менен кирип чоң бир дарбазасы бар экен. Анын эмелер жан жөкөрлөрү, автоунаалар көрүнбөй турат экен да. Мындай прикрытие деп коебу билбейм. Анан жашырынып турабы? Анан ошол жерде камералар турат экен, бизди киргизген жок. Анан бирок ошол картина, ошол сүрөт азыркыга чейин Дубайда калган да. Ошо бүтпөй калган иш. Жеке жолуга албай калгам да. Бирок Coca-Cola деген арена бар, чоң. Биз эми спорт аянтыбыздын аты Спартакпы жакында? Спартак. Ушундай чоң бир арена бар, Coca-Cola. Ошонун иш чарасына катышып калып, мен ошондо өз көзүм менен ошол Хамдан менен Ханзада менен Шейх Али Мактумду өз көзүм менен көрдүм да. Алысыраак болду, бир билбейм, 25 метр, 30 метрдей болду. Барып көрүшкөнгө мүмкүн жан жөкөрлөрү, сакчылары мүмкүнчүлүк бербейт эле. Ошо кайрымдуулук концерттерди аябай уюштурушат экен. Мындайча айтканда, Египетте өмүр бою бекер операция кылган бир врачка, жашы 70тен өткөн, ошого кайрымдуулук уюштуруп, эң мыкты меценат байлары ошого кишиге акча салып, Египетте өзүнчө бир оорукана, больница да, шипакана деп коет, азыркы жаңы тилде айтайын. Ошону кур бермекчи болгон иш чарасына катышып калып, ошондо көргөм өз көзүм менен. Бирок кол алышып көргөн жокпуз. Насип этсе жакшы тилек жарымыбыз, насип этсе көрүшүп каларбыз. Көзгө көрүнө бир ишкер болгонубузда. Дагы бир ошол сиздин максаттардын бири болгон экен да. Ал ошол сүрөттү Кыргызстандан алдырдыңарбы? Кыргызстандан алдырып, ага карго таба албай, анан үмүт үзөйүн деген кезде бир компания табып, мындайча айтканда бир 2-3 өлкөнүн өтүп барган да, адашпасам да. Анан аны тосуп алып, анын документ иши өзүнчө бир мындай бир 50ге жакын барактай турган. Өзүм разрешение деп коебу, мунун макулдугу болобу, эмне деген мааниси бар, аны аштыртып көргүзүп, толгон токой тоскоолдуктар болгон эле да. Бирок калуу ушунчалык чоң болгон экен, канча каражат болбосун салып, бир $600 кетиргем да ошол картина үчүн. Бирок ал картина ошол досум Баршынбекте Дубайда азыркы учурда калган. Нада турат? Турат. Мен ойлоп жатам, Кыргызстанга алып келишим керек, кайрадан $600 кетирип. Же мүмкүн күтүп турсун, кези келип туруп мен Дубайга барып өзүм тапшырып көрүшүм керек деп. Азыр менимче алып келишиңиз жеңил болсо керек. Жеңил. Азыр деген белгилүү чоң мисалы байкелер азыр мисалы машина алып келип атпайбы? Ошолордун месинен алып келиш оңой дейм. Бул да бир сиздин ошол бир мечтаңыз экен, тилегиңиз деп коелу. Сонун ошол бизге деле ошончолук баягы сиз айткандай кирген Хан сарайга биз кирбей калганбыз атпайсызбы? Ооба, биз кире албадык. Бизге деле кириш эми Алла таалам насип кылган экен. Биринчиден, экинчиден бирок бизге ошончо 1 жыл, 1,5 жылдай биз иштегенбиз анын үстүндө.
ошол долбоордун үстүндө иштеп анан ошол киргенбиз да. Ооба. Ага чейин ошол 1 жыл бою мындай айтканда ал долбоор жетип ошол долбоордун үстүндө иштеш үчүн бизге кайда эле убакыт кеткен. 2 жылдан же 2 жарым жылдан ооба. Ошондой кеткен. Балким сиздер да балким дагы бир жыл аракет кылсаңыздар, күтсөңүздөр балким болушу мүмкүн. Ооба. Баягы айтып коет. Пенденин оозунда Алланын колунда депчи. Инсанга жеңил, Аллахка, инсанга оор, Аллахка жеңил деп коет. Дуа кылсаңыздар, балким тилек кылсаңыздар аз калса деп ойлойм. Себеп дегенде азыр биз деле байкап жүрөбүз. Хамдан бул көбүнчө баягындай марафондорго чындап ачык катыша баштады. Мындан бир эгер ала турган болсок, бир 5 жыл, 6 жыл мурун ала турган болсок, биз деле баягы тааныбайт элек. Бирок мен ошол тарых баракчасын карап, ошол Instagram баракчасын карап көрдүм да. Буга чейин ал адам чындап жабык болчу экен. Көп жерге чыкчу эмес экен, көп жерге көрүнчү эмес экен. Баягы көптөр уже баягы аны деген азыркы ошол атасынын ордуна ээлейт деген үчүн ал уже баягы публикага, элдерге жакында баштаптыр да. Ошонун аркасы менен балким сиздер дагы барып, балким ошол сүрөттү бергенге мүмкүнчүлүк болот. Кийинкиси баягы сиз айтып калдыңыз, буга чейин баягы балдар азырчы билим алууда. Сиз айтпадыңызбы, биз билимди ушундай мектептен мектепке көчүп окуп, ушундай канча чакырым дедиңиз? Бир мектептен бир мектепке барыш канча чакырым деп айттыңыз? Айылыңызда 3 саат да. 3 саат чакырым. Так айта албайм го. 3 саат болсо демек бир 2 километр болобу, 4 километр. Андан ашат. Ашат. Даже 5-6 болуп кетиши мүмкүн, Болсо. Ооба. Демек азыр бизде менин оюмча ошо Бишкекке келип окугандар сиздер эртең мененки сабакка барыш үчүн, кечикпей барыш үчүн эрте туруп ата энеңиздер кетирип ушундайсыздар. Толуктоп кетерин бир 30 километрге чейин экен ал жак. Мен толуктоп адашпасам 30 километрге чейин. Анан биз барып окубайт элек. Биз 4-класста ошол кетсек, мисалы үчүн бир чейрек бүткөнгө чейин ошол айылда жашайт элек да. Ошол гимназия мен сурабайын да, ошол айылда сиздин тууган ар бир ошол окуйт турган адамдын сөзсүз тууганы болуш керекпи же кандай? Же мектепке жат окуйсуздарбы? Буга чейин интернат болгон экен, ошо номер 3 гимназияда да, бирок интернат кандай бир себептер менен жабылыптыр. Туугандарыңар болсо ошол жерде жашап, түнөп окуйсуң да. Жок боло турган болсо өзүң жашай турган жер табышың керек. Ошол айылдан же болсо кошуна айылдан маршрутка менен барып келгени бир саат ичинде да. Себеби мен өзүмдүн төрөлүп өскөн айылымдан ал жер 3-4 саат алыста да. Ошол 30 километрдей алыстыкта жайгаштыктан барып келгенге мүмкүнчүлүк болбойт да. Демек 5-класстан баштап эле уже 11-класска чейин баягы көчүп окуу башталат. Сонун себеп дегенде мен азыр сиз айтсаңыз бизде Кыргызстанда дагы ошондой барбы деп аз таң калдым да. Азыр деле ошондой. Азыр деле бар. Азыр деле 4-класска окушуп, андан кийин көчүп кетишет. Өтө өкүнүчтүү. Ооба. Ошентип. Бирок ошентип билим алган балдар мен ойлойм чоң ийгиликтерди жаратса керек деп. Мына ошолордун бири сизсиз. Өтө сонун бул жерге баягы ата энеңиздин дагы немеси өтө чоң деп ойлойм. Анан ошо өзүңүз айтып калдыңыз баягы ата энеңизге, атаңызга биз дагы тарых баракчаңыздан көрүп калдык Инстаграмдагы уна алып бердиңиз. Демек бул унаңызды атаңыз буга чейинки 1 жыл мурун ала турган унасын эми алып бердиңиз. Бирок ошол учурда сизге инвестицияны атаңыз кылган. Ата энеңиз кезинде күзүндө кылды мага. Өтө сонун. Жакшы. Билим берүүдө кайра турган болсок. Билим берүүдө сиз ошол билим берүү жаатында кандай кылып билим алдыңыз? Мектептен тышкары кайсыл жерлерде окудуңуз? Себеп баягы бизнес кылса көп эле ойлойт, баягы акчадан мурун мындай бир сөзмөр болуш керекпи, же бизнесменде окуш керекпи, же билбейм, айтор ошол ушундай нерселер көп да сурагандар бар да. Ошолго жооп бере кетсеңиз. Ал этапты азыр эстей турган болсом,
балалык кыял менен кабыл алган окшойсуң. Себеби көп деле анын муктаждыгын сезбедим да. Себеби ата энем ушунчалык ынтызар болуп ошо кызыктар эле ошол гимназияда билим алышымда да. Гапыр агайдын, Гапыр Мадаминовдун экспромт гимназиясынан билим алышым аябай ынтызар эле. Анан көбүнчө кези болгон, мен да ал жерден чыгып кетейин деп да. Түрдүү себептер менен өзүм кыйналып кеткенден, бирок ошол жердеги өзүм үстүнөн иштөө, мисалы классташтарым менен кандай бир деңгээлде тил табыша албай, өзүмдүн күнөөмдүн негизинде, өзүм бейбаштыгымдын негизинде, бирок ошол тоскоолдуктардан өтүп, өзүмдүн кемчиликтерин кабыл алуу менен кээде, мисалы биз инженер конструктор тармагында иштеп жатканда, экспериментте мисал катары келтирдим. Ар бир темирди чоюп туруп үзүп көрөт элек да. Анан ошол жерде темирдин канчалык мындай туруктуу экендигин текшеребиз да. Кайсыл жерге чеги, кайсыл жер экен ошол темирдин үзүлө турган деп да. Мен да ойлойм, ар бир адамда кыйынчылык болгондо биз мындай сабыр менен күтүш керек экен да. Бирок көзүңүз жетиш керек, ал жерден өзүңүзгө мындай толуктоочу бир сапат ала алсаңыз, сабыр менен күтүшүңүз керек экен. Бирок эгер ошол сизге пайда келтирип албаса, аны токтотуш керек экен да. Ошол этаптардан тиш кирим соруу менен кээ бир жерде баягы түн уйкуңдун 4 бөлөсүн, ата энеңди сагынасың, алыстан келип сен деле эртең менен сумкаңды артып ата энең бетиңден өбүп жөнөтүшүн каалайсың. Бирок сен каалооң менен шарт шакеш келбей калат. Бирок ага карабастан ошону үстүнөн иштеш керек экен. Жана мындай ошондой кандай бир кемтиктер болгондо, сен ойлогондой иш болбой жатканда, сен кайра инсан болуп калыптанат экенсиң да. Анан кийин келечекте кандай бир тоскоолдуктар келгенде, сен аны жон этиң менен сезип эле жөн эле кабыл алат экенсиң да. Туруштук бере алат экенсиң. Көпчүлүктөр ата энесинин коюндан чыкпай калган кээ бир пикирлештер болуп калышы мүмкүн. Чет жакка чыкканда өзүм көрдүм. 1 жылга жетпей кайрадан Кыргызстанга кайтып келгендерин да. Кыйын экен, татаал экен. Мен күткөндөй болгон жок деп туруп да. Биз каалаган жумуш эмес экен, айлык майнасы башкача экен деп да. Бирок кези келгенде биз дагы официант болуп биринчи барганыбызда биз пляжда иштегенбиз, кумда. 50 градуста элестеңиз, Дубайда пляжда иштеген. Астыңдан ысып турат, үстүңдө дагы. Бирок досум Башырма экөөбүз, мен көбүнчө айтат элек, Как закалялась сталь деген китеп бар да. Ошону ар бир жигит, мырза окуш көрүш керек да. Себеби сен ушул туруштуктарга жооп бере албасаң, жеңип кете албасаң, сен келечектеги туруштуктарга жеңишиңе көзүң жетпейт да. Себеби эртең үй бүлөнүн башчысы болосуң, атасы, үлгүсү болушуң керек. Ошондуктан азыртан биз сыноодо өтүп атканыбызда сыноого сынбай туруп, тобокелчилик менен, сабыр менен өтүшүбүз керек. Себеби Кудай Таала эң жакшы рызкыны эки эле нерсенин артынан берет экен. Тобокелчиликтин жана сабырдын артынан берет экен да. Ал жакта мен апамдын бир тууган эжеси, Дархан деген эжем жашап, ошол эле гимназияда мугалим эле. Анан мага бир жагынан аябай ыңгайлуу болду. Себеби ошол эжемдин көзөмөл астында жашап, окуп, кээде бейбаштыгымдан ал эжемди кыйнап да койгонмун кезеге келип да. Бирок тентек болчу элек аябай эле. Анан бирок Кудайга шүгүр, ошол тентек болуп жүргөндө мугалим азыр бизди текшерип калат, ушул кырдаалдан чыгып кетиш керек деп, компромисс табыш керек деп, дипломат болуш керек деп, отличниктер жанына отуруп, мындай кылып берейин, сен мындай кыл деп, ушундай бир мындай жөндөмдөр пайда болуп кетет экен да. Ошонун негизинде мүмкүн азыр ишкерликте келип, пикирлерин келишпеген инсан менен да дипломаттык негизде тишиңдин агын көрсөтүп туруп эле мындай маселени чечкенге барасың да, компромисс жолу менен, чай үстүндө дипломаттык жол менен. Душман арттырбай эмес, дос арттырайык деп да. Мен оюмча ошондой бир жөндөмдөрдүн фундаменти ошол кезден калыптанды го деп калам да. Ошол буюрса бүгүнкү
эфирдин өзгөчөлүгү сиздин суроолоруңуздан болуп атат. Анан бул жактагы экран артындагы турган жигиттер чоң рахмат. Бул жакта бизде бүгүн мусапыр жигиттин Кыргызстанга кайтып келип өз баштаган ишинин кандай бир окуясына мындайча айтканда маектештик да, талкууладык. Ошол эле кезде анын төрөлүп өскөн жеринен баштап билиминен, анан ошол чет өлкөгө чыкканда кандай тоскоолдуктар көрдү, кандай тил үйрөндү, чет жакта жүрүп кандай тоскоолдуктарга тушар болуп анын чечүү жолун издеди, анан эмне үчүн Кыргызстанга кайтып келди, кайтып келгенде ишкерликте эмне тоскоолдуктар көрүп жатат, жана ошол команда топтоп коомго пайдасы келтире турган кандай бир өндүрүштү кандай кыйынчылыктар менен чыгардык, ошол жөнүндө болду да бүгүнкү маек. Өтө сонун. Мен дагы ушуну кошумча кетейин. Бул жерде бир эле баягы бизнес жактан эмес, билим жактан да болду. Ошол эле ошол технологиянын аркасы менен кандай иштер өтүп атасыздар, кантип мисалы буюрса анын мында бул менен эле бул берүү бул биринчи этап эмес. Буюрса сиздер ошо өзүңүз айткандай эми кийинки жылы сиздер алдыңкы 5 жыл менен алдыңкы 3-4 жыл эмес, кийинки жылы ушул убакытта сизди ошол дүйнөлүк масштабка чыккан адам катары чыгып маек кылса болсо болот. Ошол нерсени кылам бизге насип болуп жеткирсин. Ал эми көрүүчүлөр, буюрса бул подкастта өтө сонун өзүңөр көргөндөй маек болду. Мен ойлойм бул подкаст силерге негизи эле азыркы өсүп жаткан 17-18 жаштагы окуп аткан өсүп жаткан жаштарга кандайдыр бир деңгээлде таасир берди деп ойлойм. Буюрса кийинки берүүдө дагы кызыктуу маекти кылганга аракеттер кыла беребиз. Сиздер менен мен Аскер Атыкбек. Кийинки берүүдө көрүшкөнчө, ассалам алейкум.